биз жана күнү лист анан мептен өткөнбүз, ошон үчүн мен буну белгилеп атам. Буну дагы белгилейм. Анан операторсторду өттүк. Буну да белгилеп атам. Андан кийин if, else, if, else дегендерди өттүк, ошолорду белгилеп атам. If, else if дегендерди белгилеп атам мен. Эгер сурооңуздар болсо, айтсаңыздар болот ошол operators, else if дегендер. For loop'тар. For loop өттүк, while анан do while дегенди өттүк. Break continuous дегенди өтүп элекпиз. Ошон үчүн муну толук эмес кылып турабыз. Бирок биз бүгүн Flutter'га киришип беребиз. Flutter эмне кылабыз, кандай командалар бар, ошолорду үйрөнөбүз да. Ар дайымкыдай эле мол API анан Flutter курс 15 дегенди ачам. Ачкандан кийин мен айтам Command Shift P. Эгер Windows колдонсоңуздар Control Shift P. Бул жакка келип, мурда биз Dart New Project десек, эми Flutter New Project. Flutter New Project тандайбыз. Бул жактан application empty, module, package, plugin, skeleton деген нерселер бар да. Бирок биз бул курс боюнча жалаң мол application'ды тандайбыз. Application тандайбыз. Бул жакка келип курс 15 деген папканын ичине куур дейбиз. Муну тандасак бизге атын сурайт. Бул Flutter application атым эмне болсун дейт. Биз burada Flutter 01 деген экенбиз, буну Flutter init дейбиз. Мурда биз жөлөкчү койгонбуз да. Мунусунда уже Flutter'га киришип атабыз. Мен Flutter init дейм. Кирилл алфавитинде болбойт, латын алфавитинде жазыш керек. Окей, Flutter init. Атын бергенден кийин бир аз күтөбүз. Бул жакта Flutter проектин генерацияланат. Генерация деген коддорду киргизип калат. Негизи мурда сабак айтканбыз, могул ар бир фолдерге кирип өткөнбүз, бирок биз дагы да кирип өтөлү. Себеби ал сабактарда биз Flutter жөлө тааныштырганбыз да. Бирок андан мурда эмне кылабыз? Getting with Flutter. Бул жакка келсеңиздер, Flutter'дын өзүнүн расмий сайты бар. Жөн эле пустой сайттан ачсаңыздар, flutter.dev десеңиздер, өзүнүн расмий сайтына алып келет. Бул жакта өзү эмне жаңылык чыкса, биринчи ушул жакка чыгат. Ушул жактагы маалыматтар эң туура маалыматтар, бурмаланган эмес маалыматтар да. А то кээ бирки сайттарда бар экен, бир нерсенин туура эмес жолун көрсөтүп коет. Алар өздөрү туура деп ойлойт да. Ошол эле нерсе менен проблема чечилет, бирок жакшы жол эмес да. Ошого көбүнчө могул өзүнүн сайтынан же болбосо дагы бир эки сайттар бар, аларды кийинкилерде көрөбүз. Анан катылар чыкканда каяктан издеш керек, ошолорду карайбыз. Веб-сайт жасаганга, мондой веб-сайттарды, мобильный приложенияларды, десктопный приложенияларды жасаганга жардам бере турган бир SDK. Башка айтканда бир фреймворк да, инструмент. Dart тилин колдонот. Буга чейин айтканбыз, Dart тили боюнча бир аз маалыматыбыз дагы бар. Dart тилин бир аз билебиз дагы. Flutter ошол Dart тилин колдонуп, могул интернет үчүн веб-сайт, iOS жана Android үчүн мобильный приложение, Linux, macOS жана Windows үчүн десктопный приложение жасаганга жардам берет. Бул жакка келсеңиздер, Flutter'дын плюс жактары, биз Flutter аркылуу тез, анан продуктивный, анан flexible деп коет. Таблетке, мобайлга, десктопко, экрандарына ылайык келген, адаптивный деп коюлат, UI жасаганга жардам берет. Колдонуу оңой. Дагы эмне, бул жакта Flutter'де колдонгон компаниялар Google өзү баш болуп кордойт. Ийкемдүү дейт, ооба, ийкемдүү. BMW колдонот, могул эң башындагы приложение бул BMW-нын приложениясы. Ошондой көп мурда аз болчу, биз жаңы баштаганда уже бул жакта да көбөйүп баратат. Toyota колдонот ушул Flutter'ди. Эми Flutter CLI дейт. Flutter'да кандай командалар бар? Эме сайтын ачабыз бул жакта. Flutter create my app дейт. Давай ушундан баштап көрөлү. Биз монтип VS Code менен эме кылып койдук да, эле. Create кылып койдук. Бул VS Code'дун өзүнүн экстеншени. Биз могул жакта
Flutter анан Dart дегенди көчүргөндүгүбүз үчүн ушундай чыгат. Могу Flutter деген көчүргөндүгүбүз үчүн баягыдай Ctrl Shift кийинип алсак чыгат ушул нерсечи. А бирок эгер бул иштебесе, эч нерсе эмес, жөнөкөй терминал ачабыз. Терминалдан келебиз, биз каяка кургузу келет. Мен CD desktop дейин, рабочий столго курсун. Анан келип туруп мен мына Flutter create my app деп жазайын. My app дегенде биз каалагандай берсек болот. Flutter түз же жаса, create кыл. Биз берген аттагы application create кылат. Мисалы, мен менин тиркемем дейин, менин тиркемем десем, карасаңыздар, бул жака азыр менин тиркемемден келип калды. Менин тиркемемдин ичинде дагы биз бул жакта көргөн папкалар келип калат. Ушундай эле нерсени курат. Могул командадагычы. Flutter create деген. Буну билдик. Анан Flutter analyze деген нерсе бар. Мисалы, бир error чыгып калды. Мисалы, бир катабыз бар, мындай, ушул нерселерди балким алдын ала билбешибиз мүмкүн да. А бирок биз Flutter analyze деп терминалга жазсак, бизге коддорду анализ кылат. Мына error бар дейт. My app is not class деп. Могул жакта неме бир класс түзгөндө ката кетип атасың деп ушул нерсени айтып берет. Буну пока азыр жакшы түшүнбөшүңүздөр мүмкүн. Сиздер болгону могул Flutter analyze деген нерсе биздин жазган Flutter коддорубузду же Dart коддорубузду анализ кылып берет. Ошол нерсеге жардам берет. Так, андан кийин болсо Flutter test деген нерсе бар. Могул тест деген папка бул. Биз жазган коддорду кийин дагы тестерлер тест жазышат ушунун үстүнөчү. Ошол тест жүргүндө Flutter тест деп жүргүзүшөт. Буну да кийин карайбыз, бирок пока могул roadmap'те болгондугу үчүн буну да карап көрөлү. Flutter тест дегенди көрсөңүздөр, эч кандай коркпоңуздар, бул болгону ошол unit тесттерди жүргүзүүгө жардам берет. Flutter run деген нерсе бар. Flutter run деген нерсени көп колдонобуз биз. Мисалы, могул жактан no device дейт. Азыр Flutter кодун кайсыл жакка иштерин Flutter билбейт. Бул каяка жүргүзүшү мүмкүн? Androidко жүргүзүшү мүмкүн. iOSко жүргүзсөк болот, эгер бизде болсочу. Linuxко, macOSко, webке же Windowsко. Мен мисалы келип туруп macOS тандайм. Менде macOS система macOS болгон үчүн macOSко жүргүзө алам. Келип Flutter run деген команданы берсем, бул мага ушул проектти macOSто жүргүзүп берет. Бул сурап атат, macOSто жүргүзөйүнбү же Chrome'ду жүргүзөйүнбү? Сенин азыр экөөнү жүргүзгөнгө шанс бар дейт да. Мен бирди тандадым. Бул macOSто жүргүзөт. macOSто келди биздин код, приложение иштеп атат. Окей, проблема жок.